Орчундо окуялардын түрмөгү 11 каналында мен Айзык Атамбекова алар тууралуу кыскача айтып берем. Кыргыз тараптын Беларуста жашынып жүргөн кыргыз жарандарын өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр бул иретте канааттандырылган жок. Экс-президент Курманбек Бакиевди өткөрүп берүү маселесин азырынча Беларусь өлкөсү карабайт. Быйыл Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 24 жыл толду. Атамбаев аскер кызматкерлерин куттуктады. Ал эми Жапонияга чогулган өнүккөн өлкөлөрдүн лидерлери Орусияга болгон санкцияны узартмай болушту. Ошол эле маалда Обама Хиросимага Жапониянын башка бурчунда чоң жетинин саммитинде жүргөн жеринен Жапон премьери Синдзо Абэнин коштоосунда келди. Кутман кечиңиз менен алдыдагы мүнөттөрдө бул жаңылыктар менен толугураак кабардар болосуздар. Кадамжай районунун Майдан айылынын тургундары аймактагы бел алма көмүр кенинде өткөн тендер жыйынтыктарына карата нааразылыктарын билдиришүүдө. Атайын маалымат жыйынында сөз сүйлөгөндөрдүн айтымында жергиликтүү бийлик мыйзам боюнча уткан компаниянын иш алып баруусуна тоскоолдук кылышууда. Тактап айтканда, чоочун ишканада эле кенди иштетмей болду. Аталган көйгөйдү чечип берүү үчүн алар өкмөт башчыга кайрылышты. Мен ушу элдин атынан президентке, премьер-министрге кайрылат элем. Биздин Майдан айылына барып, ошол жерден жайынан бир ушул бел алма тууралуу эл менен жолугушуп келгенде жакшы болот эле. Жаңылыктарды улантабыз. РИА агенттиги Белоруссиялык прокуратуранын айтканына таянып, Курманбек Бакиевди Кыргызстанга берилбей турганын жазып чыкты. Анда Курманбек Бакиев Белоруссиянын жараны экени жана дүйнөлүк практикага ылайык Белоруссия өз жарандарын башка мамлекеттерге өткөрүлбөсү айтылат. Эскерте кетсек, Тышкы иштер министрлиги Белоруссиянын консулдук башкармалыгынын жетекчиси Игорь Фисенко жолугуп, анда Кыргызстандын аймагында жасалган кылмышы үчүн эл аралык издөөгө алынган Кыргызстан жарандарын өлкөгө кайтаруу маселеси талкууланган. Курманбек Бакиев Кыргызстандын бийлигине 2005 жылы келген. 5 жылдан кийин үй бүлөлүк режимден улам революция болуп, кан төгүлүп, Бакиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Буга чейин Бишкектин аскердик соту Курманбек Бакиев менен мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы бир тууган иниси Жаныш Бакиевди сыртынан соттоп, борбордук аянтта 77 адамдын атып өлтүрүлүшүнөн улам аларды өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Жаңылыктарды улантабыз. Быйыл Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 24 жыл толду. Буга байланыштуу өлкө башчысы куралдуу күчтөрдүн күнү менен куттуктап, өлкөнүн соңку жаңы тарыхы менен тагдырлаш экенин айтып, мамлекет менен кошо оор сыноолорду башынан өткөргөнүнө токтолду. Атамбаев мындай курч кырдаалда куралдуу күчтөрү ким кол салса да, андай карасанатай күчтөргө туруштук берип, мекенди душмандардан коргоого даяр болуш керек экенин баса белгиледи. Өлкө башчысы аскер кызматкерлерине бардык кыргызстандыктарга кажыбас кайрат, чын ден соолук, ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, жыл сайын армияга 5000 адам кабыл алынат. Ал эми дүйнө жаңылыктарына токтоло турган болсок, Жапонияда чоң жетинин саммити уланууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн лидерлери жылда Орусияга болгон санкциялардын мөөнөтүн узартууну сунушташты. Британ премьери Дэвид Кэмерондун айтымында Минск келишимдери аткарылмайынча чектөөлөр июнга чейин кармалып турарын билдирди. Украинада акаачылык дипломатиялык жол менен чечилиши керектиги белгиленди. Ал арада Хиросимага болгон Америка лидеринин сапары көңүл чордондо болуудай. Кытай менен Түштүк Кореянын Обаманын бул өлкөгө болгон сапары анын Жапон элинен кечирим суроо менен барабар болоору айтылууда. Хиросимага сапар Барак Обаманын дүйнөнүн тынчтыгы менен коопсуздугун өзөксүз куралсыз камсыздоо боюнча өзгөртүүсүз бойдон калып жаткан мүдөөсүн көргөзмөкчү. АКШ 1945 жылдын 6 августунда Хиросимага кубаты 15 килотонналык атомдук бомба таштаганда 80 миңдей кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 3 күндөн кийин атомдук бомба Нагасакиге ташталып, ал экинчи дүйнөлүк согуштун тезирээк аякташына түрткү болгон. Урунтуу окуяларыбызды баянdoобузду уланта беребиз. Кийинки бөлүктө бул жаңылыктарга токтолобуз. Кыргызстанда кармалгандарды бошотуу талап кылынууда. Жарандык активисттер жер реформасы боюнча көбүнчө кармалган журналист, саясатчыларды колдоп уюм түзүштү. Ал эми Жогорку Кеңеште террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда жактырылды. Аталган демилге кандай көзөмөлдөнөт? Ошондой эле бүгүн миңдеген бүтүрүүчүлөр мектеп уясынан учушту. Акыркы коңгуроо салтанаттарын күнөөкөрлөрүнүн коопсуздугу 1 сутка бою милициянын көзөмөлүндө болот. 11ден алыстабыз.
Теманы коңшу Казакстанга бурсак, Алматыда жарандык активисттер жер реформасы боюнча кармалган митинг катышуучуларын бошотууну талап кылышууда. 30га чукул адам административдик айып пул салынып, камакта жаткандары колдоо иретинде Араша уюмун түзүштү. Казак бийлиги 21 майда нааразылык митингге катышкан жүздөгөн жаранды камакка алды. Ондон кийин маалымат сайттары жабылган. Нааразылык акцияда камалгандардын арасында 48 укук коргоочулар менен журналисттер болуп чыккан. Жергиликтүү жана чет элдик байкоочулар жер реформасына нааразы адамдар митингге чыгат деп күтүлгөн ишемби күнү чынында акция катышуучуларына караганда аларды мыкты куралдан күтүп турган полиция жана башка аскер адамдары көп болгонун белгилешет. Казакстандын эгемен тарыхында эң ири митинг катары 2011 жылы мунайчылардын нааразылыгы катталган. Жогорку кеңеш жалпы жыйынында террорчулук менен экстремизм идеяларын тараткан сайттарын жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин жабууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз өкмөтү сунуштаган документке ылайык экстремисттик материалды камтыган сайттарга сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күн ичинде чектөө киргизилип, Транспорт жана байланыш министрлиги өчүрүп салат. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын аныктаса, сайт кайра иштей берет. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, өлкөдө жыл сайын радикалдык экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат, бирок алар атын жана IP дарегин өзгөртүп, ишмердигин улантып жаткан учурлар да бар. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында террорчулук менен экстремизм идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда жактырылганын жогоруда айтып өттүк. Мына ушул теманын айланасында биз коопсуздук жаатындагы эксперт, ошондой эле антитеррордук Альфа коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков менен баарлашкан турабыз. Артур мырза, кош келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы? Айтсаңыз, мына экстремисттик материалдарды камтыган сайттар сотко чейин прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күн ичинде жабылмай болду. Ушул мыйзамдын иштеши канчалык деңгээлде муктаждыкты жаратууда? Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети башка мамлекеттер катары, өзгөчө Орто Азия мамлекеттери катары эле ушу терроризм, экстремизмдин кесепетинен чоң, мындайча айтканда, зомбулукка таасир болуп атат. Себеп дегенде биздин Кыргызстандан көптөгөн 500дөн ашык жарандарыбыз Сирия, Ирак, Афганистанда бүгүнкү күндө согуш жүрөт. Ал эми алардын тымызын жүргөн, мындайча айтканда, жактоочулары, колдоочулары, уктап жаткан ячейкалар дагы эле болсо, ошо биздин Кыргызстанда чоң чуу чыгарганга, же болбосо террордук акция жасаганга, же болбосо жанагындай экстремисттик идеялар таратып иштегенге бардык шарттарды түзүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул чыгарылып жаткан 3-окуусуна чыгарылып аткан мыйзам бул кичине кечигип атат, бирок туура деп эсептейм. Экинчиден, биз акыркы убакта өзүбүз угуп атабыз, көрүп атабыз, интернет сайттардан, өзгөчө интернет сайттардан абдаган көп маалыматтарды алып атабыз. Ошонун ичинде бир 500дөн ашык террористтик, экстремисттик интернет сайттар абдан көп. Ошолордон биздин жарандар, жаш балдар алып атышат дагы, таасири катуу тийип атат. Айтсаңыз, негизи өлкөдө ондогон сайттар бар. Ошол үгүт иштери жайылткан сайттардын көбү ошол дарегени өзгөртүп эле ишин уланта бергени бизге деле маалым да. Мына мыйзам иштеген учурда деле ушул көрүнүш кайра эле уланта бербейби деген суроо жаралууда. Жок, бул мыйзам жеке эле бир сайттарга таандык эмес, ошол интернет сайтка чыккан маалыматтар, ошо экстремизмди, терроризмди пропагандалашуу, экстремизм негизинде өздөрүнө адамдарды алдап, жаштарды алдап тартып алган сайттарга каршы. Экинчиден, көптөгөн сайттар аттарын алмаштырып, башка сайттар аттарын чыкканы менен алардын мааниси, негизги максаты, өзгөчө экстремисттик сайттардын максаты бул жарандарды өзүнө тартып, ошол экстремисттик идеяларды таратуу болуп эсептелет. Демек, бул жерден ачыктан ачык эле билинип көрүнүп тургандан кийин мамлекеттик органдар аларды жабууга, аларды түзүүгө бардык шарттарды түзүш керек. Мыйзам чегинде албетте. Бирок айта турган нерсе, кээде биздин жарандар ошол экстремисттик идеяны, экстремизм деген эмне экенин билбей, бирок ошого кокусунан, капысынан дуушар болуп калган адамдарды, буларды дагы мындай талдап,
тактап аныктап туруп кана анан кийин ошого карата мамиле жасаганга бизде атайын мамлекеттик деңгээлдеги чоң эксперттик топ түзүлүшү керек. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо. Ушул айрым активисттер мыйзам сөз эркиндигине чек коюшу мүмкүн деген ойлорунду айтып жатышат да. Бирок сот кайсы бир сайтты жапкан учурда деле эми алардын соттун чечими ар кандай чыгышы мүмкүн да. Ушул учурда бир талаштуу жагдай жаралып калбайбы? Андай талаш тартыш болуп калышы да мүмкүн. Себеп дегенде биздин мамлекетте жанагы ошол экстремисттик баракчалар менен, экстремисттик дисктер менен кармалып калса, бирок ал экстремист эмес, террорист эмес, бир кокусунан кармалып калса, маанисин билбесе, буну сот тарабынан же следователдер аны сотко берип ишин соттой турган болсо, бул абдан чоң жаңылышкандык болот. Ошон үчүн буну аныктап такташ үчүн мен айтайын, биздин мамлекетте атайын экспорттук топ түзүш керек. Бул тарыхчылардан, тилчилерден, муфтияттан, академия науктан жана мурда иштеп кеткен чоң жогорку деңгээлдеги юристтерден, ошондо ошол мамлекеттик деңгээлдеги экспорттук топ ошого аныктама бере алат. Бул экстремисттик литература, бул экстремисттик баракча деп. Рахмат айтам сизге, Артур мырза. Мына ушул террорчулук менен экстремизмге жайылткан сайттарды жабуу демилгеси туурасында коопсуздук жаатында эксперт, терроризмге каршы Альфа тобунун жетекчиси Артур Медетбеков менен маекти көрдүңүздөр. Бүгүн 27 майда өлкөдөгү жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасы өттү. Кыргызстанда быйыл 2200дөн ашык мектеп кезектеги бүтүрүүчүлөрүн чоң турмушка узатат. Быйыл 62 миңден ашык окуучу 11-классты, 93 миң бала 9-классты аяктап жатат. Бул жылы кышкы эс алууларды узарып кеткендигине байланыштуу акыркы коңгуроо 27 майга белгиленди. Мындан тышкары 10-20 жыл мурда бүтүрүп кеткендер жакшы самалыктарды колго алып, окуп кеткен орто мектептеринде каржылык колдоо көрсөтүшөт. Шаардык милиция 28 майдын таңына чейин мектеп директорлору жана ата-энелери кезеги менен күзөттө болушарын билдирет. Акыркы коңгуроо иш-чарасын өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо үчүн 3500дөн ашык милиция кызматкери иштейт. Күндүн башка окуялары ушул болду. Студияда мен Айска Тамбекова болдум. Алдыдагы эс алуу күндөр жакшы маанайда өттү. Саламатта калыңыздар.